Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт. Депутаттар Сапар Исаковдун отставкасын талап кылышууда. Эл өкүлдөрү өкмөт башчынын кечирим сурап эле абалдан чыгып кетиши болбойт дешүүдө. Республикада Журт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев өкмөт башчы Сапар Исаковдун иштен кетүүсүн талап кылууда. Бул тууралуу эл өкүлү парламентте сүйлөп жатып билдирди. Депутаттын пикири эл өкүлдөрүн эки жаатка бөлүп, КСДП фракциясынын депутаты Азамат Арапбаев сунушка каршы чыкты. Өкмөттү отставкага кетирүү керек. Радио угуп жатабы, парламентке келсин. Моралдык жоопкерчилик тартып отставкага кетиши керек. Массалык жоопкерчилик болуп жатат. Насос иштебей калды деген шылтоо жарабайт, деди Бокоев. Ал эми Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев өкмөт башчы парламентке келип жооп берүүсү керек экендигин билдирди. ТЭЦ боюнча оор акыбалга түштүк. Ушул маселе боюнча премьер-министр Сапар Исаков парламентке келип жооп берсин. Интернетте элдин пикирин баарыбыз эле окуп жатабыз. Андыктан Сапар Исаков келип эмне болгонун айтып берсин, деди Төрөбаев. Ал өкмөт башчынын кечирим сурап эле абалдан чыгып кетиши болбой тургандыгын кошумчалады. Эл өкүлдөрү премьер-министрдин, ички иштер министрлигинин жетекчисинин жана өзгөчө кырдаалдар министринин парламентке келүүсүн талап кылышууда. Эскерте кетсек, 26 январь күнү кечинде ТЭЦте авария болуп, кубаттуулугу 2 эсе төмөндөп кеткен. Бир күндөн кийин өкмөт көйгөй чечилгенин айтканы менен жылуулук берүү калыбына келген эмес. 29 январь күнү дагы бир түтүктөн жаракат кеткени белгилүү болгон. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов: мен Айбек Калиев болсом кызматымды тапшырмакмын деген пикирин Жогорку кеңештин бүгүнкү чогулушунда билдирди. Рахмат, Сапар Жумакадырович. Бардык моюнга алып атасыз сиз. Мен ушу 3 нерсени айткым келет. Биринчи, кадр саясатынын начардыгынан болуп атат да. Ошол жердеги, ошо ТЭЦтеги, общут негизинен Энерго холдингдеги бүгүн кадр саясатынын начардыгынан ушул алып келип атат. Бул бир. Экинчиси, суық бола турганы МЧС 15 күн мурун, 20 күн мурун берген да прогноз. Туурабы? Жакында бизде Кыргызстанда суук келет. Тем более Бишкекте, Чүй областында, Нарында. Туурабы? Түндүк жакта. Ушуну билип туруп, бир штаб түзсө болобу, мына кийин авария болгондон кийин түзүп, ушу мэрия менен бирдикте штабты түзүп, анан ушу маселенин баарын көтөргөндө бүгүнкү күнү ошол сиз айткан баягы насостогу кирди дагы билет эле, казанга суу талбаган, аны дагы билет эле деген ойду айтып атам да. Анан үчүнчү билем маселеси, бул жерде мен айтам, мына Энерго холдинг. Эгер мен силердин оюңарда болгонумда, мен демде билбейм, силер кантип ойлойсуңар, Айбек Рыспаевич. Жөн эле Энерго холдинг бүгүнкү күнү биз айып моюн, бардык айып бизде. Биз жоопкерчиликти алабыз. Biz отставкага кетебиз деп кеткениңизде оңойраак болот эле. Бардык моюндадыр, премьер-министр алып атат. Премьер-министрдин жумушу муңсуз дагы көп да. А силердин түздөн түз жумушуңарды бүгүн жасабай, түздөн түз аткара турганыңардын кесепетинен бүтүн Кыргызстан бүгүн, бүтүн дүйнөгө биз бүгүнкү күнү таанымал болуп атабыз. Кече ортон да көргөздүк, эртеден да көргөздүк. Кыргызстанда ушундай болуп бүгүнкү күнү катастрофа деп. Жоопкерчиликти сиз жооп берип атасыз, Сапар Жумакадырович. Айтып атасыз, телевизорго чыгып атасыз, кечирим сурап атасыз. Энерго холдинг жооп бериш керек да муну. Эки эле чоң бизде чоң Ош менен Бишкек бар. Калган кичи шаарлар, айылдар өздөрү менен өздөрү тиричилигин кылып атат. Эки жерди эптелбегенден кийин анан кийин мен кандай бул жетекчи болуп иштешет. Мен ошону талап кылат элем ошо. Отставкага кетиш керек Энерго холдинг. Рахмат. Урматтуу Искендер Исмаилович, негизи ушу маалымат келгенден кийин аба ырайы боюнча Аскар Алимбаевич тиешелүү штаб өткөрдү да. Штаб өткөрүп, баарын чогултуп, тактап, сурап, энергетиктерден да сурады. Суроолордун баарын берди. Протокол дагы бар тиешелүү. Ал жерде отчет берип атат, бүт баары даярбыз, белен депчи. Бирок мен ойлоп атам, мен адис эмесмин, бирок ушундай ой жүгүртүп атам да. Баягы насостун бузулганы, менимче бул даже аба ырайдан деле эмес го дейм да. Ошол момент менен бузулуп атат да насос. Балким ошо жылуу аба ырайында деле бузулуп калмак бул насос. Эч ким билген эмес да, ошо насос бузулуп каларынчы. Бирок менде мындай бир суроо туулуп атат. Мен кечирим сурайм, дагы бир жолу кайталасам. Бул насосту булар
жайкы мезгилде ремонттук иштер болуп атканда ачты беле, жазашты беле, жазаган жокпу? Ушундай суроо да. Себеби азыр кандай гана мага жооп бербесин, мен ишенбейм. Муну бул тиешелүү биздин органдар териштиш керек да. Кандай гана мага тесттин башчылары айтпасын, жазаганбыз тигинтик кыйраттык десе, мен бир да сөзүнө ишенбейм да. Рахмат. Башка жылдарга салыштырмалуу бул жылы Ысык көл музга айланып тоңгон учуру видеолор менен аймактын жашоочулары бөлүшүшкөн. Мына Ысык көл тоңуп атат. Акуу тоңуп калды дейт, акуулар турат. Мындай тоңгон эмес. Быйыл өзгөчө тоңуп атат. Вот так вот вам говорят, Иссык-Куль не замерзает. Замерзает, морозов просто нету. Вон она вода аж где текет. Вернее, не замерзшая. Вот он берег. Талас облусунун Кара-Бура районунун жашоочусу төмөнкү видеону жиберген. Ал аба ырайынын сууктугуна байланыштуу жерлер жана короо жайдын дубалдары жарылып жатканын айтат. Бүгүнкү сууктан жердин тоңуп жарылып кеткени. Жер жарылып, фундаменттерде жарылып, Аба ырайынын кескин суукташы Чүй облусунун Панфилов районунун Чалдабар айылынын жашоочуларына дагы өз кедергисин тийгизген. Суук катуу болгондуктан мына сууга койгон моторлор дагы тоң көтөрүп жарылып, моундай болуп кетти мына. Суу чыкпай калды. Суу ушунча катуу болду. Бул мотордон чыгарып суу ичип атканбыз, азыр жок. Мына мындай болду. Биякта калган суу ушунча чукурда дагы катуу суук болуп жарылып кетти. Азыр суу жок. Мына Кезектеги видеону жиберген көрүүчүбүз унаага колдонулуучу каражаттын сапатсыздыгын айтып жаткан учуру. Ал жалпыңыздарды сак болууга чакырат. Жигиттер, кимде ким ушундай партиядагы антифристи машинаңарга куйсаңар, кечинде эринбей машинаңарды бир сер абат алдырып, тегерек четин жаап, машинаңарды жулуурабасаңар, блогуңар жарылат. Менин өзүмдүн башыман өтүп атат. Москва шаарында иштеп жүргөн мекендешибиз төмөндөгүдөй кайрылуу жасаган. Аларга жалпы салам айта кетемин. Анан тим бою Кыргызстандын элдерине жана президенттерге, анан ошол жерде ак үйдө отурган кызматкерлерге, ак үйдө кызматкерлер силерге айтып коермун. Кыргызстанда элдерди көп ыйлатпай, кыйнабай жакшы эле карасаңар болмок. Мен тилекке каршы мен Москвадамын, Кыргызстанда эмесмин. Ушу Москвага батырып Путинге рахмат айтамын. Ушу Путин ушунча калкты батырып, өзүнө иш таап берип, сууктан жылуулап, мындай домдорду болсо ham отопление немелерди үспөй берет. Мынакей көрүп атасыңар, бул Кыргызстанда да мындай дом жок. Эски деревний домдор. Мынакей бардыгы бул жака жаңы домдор чыгып атат. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай. Не дейт элегем, ошо Путинге окшоп, биздин президенттер ошо Путинге окшоп иштесе болмок. Ушунча калкты батырып, өзүнө Кыргызстандан кичине эки жакка чыгат, анын элдерди ажайтып, ансын мейли жоңкой дейли. Кыргызстандан сөттү, главный отоплениени өчүрбөй, Кыргызстанды ыйлатпай, чыркыратпай, суукка тоңдурбай
жакшы караса жакшы болмок элем. Өзү деле жаңы эле президент болду. Жаңы өнүгүү деп өзү ат койду. Жаңы өнүгүү деген атты эмне себептен койду түшүнбөдүк анысын. Өнүгүү болгондон кийин бул Кыргызстан жок дегенде бир топко өнүгүш керек эле. Кайра наоборот кетип атат. Биздин президентке Сооронбай Шарипович го. Сооронбай Шарипович эми Кыргызстанда светти көчүрүп, элди суукта көп кыйнай бербесеңиз жакшы болот эле. Тим более өзүңүздүн балдарыңыз, мөмелериңиз болуш керек. Жаш балдарыңыз, кыздарыңыз элдерки деле бар. Эми өзүңүздү кандай кам ойлосоңуз, эл дагы ошондой кам ойлоп жүрсөз жакшы болот. Ошондон кичине болсо ham Путинге окшоп иштеп берсеңиз жакшы болот эле. Өзүңүз атайын өнүгүү деп бул 2018 өнүгүү деп белгиледиз. Белгилеген жылыңыз кут болсун, ишке ашсын, көп ойлоруңуз. Бирок Кыргызстанды светсиз, газсыз, жылуулук отоплениясыз калтырбаңыз. Нарын облусунун Учкун айылындагы көрүнүш менен көрүүчүбүз бөлүшкөн. Ал бул иттерди ким союп таштап жатканы белгисиз экенин айтат. Ал эми айылдагы кичинекей балдар бул жакка келип ойношот. Саламатсыздарбы, Үмүт телевизор каналдары. Биздин Учкун айылда ушундай иттер союлуп атат. Бул иттерди кайра келип жеп атат иттер. Мына үйлөрү карасасыздар жакын эле. Барып иттери жеп, тамак кайра ичип, балдар да кармап атат. Кандай оорулар жугат билбейбиз. Эми ушуларды бир алыс жакка эле кырса жакшы болмок. Ошо. Аба ырайынын шарттарынын өзгөрүшүнө байланыштуу Ал Арча суусунун деңгээли кескин көтөрүлгөн. Видео менен көрүүчүбүз бөлүшкөн. Мына Ал Арча дарыясы кечөөнү тоң турат эле, бүгүн болсо эрип сел жүрүп атат. Кудай сактай көр да. Koy kızım su koy. Ben geçide elimde barasam. Geçapta löt болгондо баары. Ana şu жерде балдар ойноп жүргөн. А сегодня уже. Мына кечөөңкү тоңуп калган дарыябыз бүгүн болсо ташкындап атат мынтип. Алайда аңчылыкка кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткан мергенчини 100гө жакын адам издеп жүрөт. Маалым болгондой, Будалык айыл өкмөтүнө караштуу Октябрь айылынын 50 жаштагы тургуну үйүнөн мындан 3 күн мурда чыгып кеткен. Аны издеп жаткандардын арасында туугандары, жергиликтүү тургундар, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Алай районундагы бөлүмүнүн куткаруучу тобу бар. Айыл өкмөтүнүн башчысы Залкар Каримовдун айтымында учурда издөө иштери улантылып жатат. Дүйшөн мергенчи ууга 28 январь күнү чыгып кеткен экен. Ошол күнү түшкү саат 12:00 чамасында кошуналар менен ошол бойдон дайынсыз болууда. Буга чейин ууга чыкканда бир күн түнөп кайра келчү экен. Алгач туугандары өздөрү издеп бизге 30 январь күнү айтышты. Бүгүн Октябрь айылынан 60 адам, Кумшоро, Кара суу айылдарынан 15-20 адам чыгып аччан жөө издеп жатышат. Атайын куткаруу тобу дагы бар, деди Залкар Каримов. Бишкек шаарынын жашоочусу жылуулук жетиштүү деңгээлде келбей жатканын айтат. Так, мына биз элиткада жашабайбыз. Обычно эле 105 сериядагы үйдө квартирабыз, 3 комнат квартирабыз бар Бишкекте, Кудайга шүгүр. Ошол квартирабызда мына 3 күндөн бери өзүңөргө белгилүү болгондой биздин бийлик бизди тоңдуруп өлтүрөм дегенби, эмне кылган аны Кудай билет, бир гана өздөрү билишет. Свет өчтү. Отопление жок экенинен кабарыңыздар бар. Мына мен азыр үйгө келдим. Эшикти кылдатып кирип көрөйүн. Менин балам үй бүлөм бүгүн оштон келишип Бишкекте тоңуп отурушат эле. Так, кирип көрөйүн. Мен ач. Так, мына биз үйгө келдик. Онун күтүңдө так. Üşüdün da takım. Üşüdüm. Onu kötü. Şimdi onun kötü ne lakım üşüdü da ne kötü. Şu ballarda niye günü? He? Şu ballarda niye günü buna? Birlikte aytarımda buna kurt kaçan, şap kaçan jatışat. Endi отопление жок болгону аз келгенсип, мына бүгүн светти да өчүрдүңөр. Бүгүн саат 4-тө светти, то есть отоплениени берем деген бийлик кана бергениңер бүгүн. Мен түшүнбөдүм силерди.
Mına bugün karmaç kameranı karmaç. Telefonda mına. Şu ballarda ne günü? Ha? Bu okşoğan ballar. Tege bölük mikrorayondagilar. Sizler birikem ne geldiler? Sizler elge hizmet kılam dep oda verip ant içip kelgensizler. To'ra mı? To'ra. Kudaydan korkpойсуңар mı? Bugün mamlaket başçımız mına çıkıp aytып atat. Bugün mına hökümet başçımız aytып atat. Zadanyalarını berip atat. Meriya iştеп atat. Bugün mına saat 4'te отопленияны беребиz деген. Отопление берген жоксуңар, міне дубленка кийип, жана журканды жабынып, ошон менен жылуу болуп, өлбөйсүңөр дегениңер булар. Бул беспредел да ачык элечи. Хорошо, бизге жумуш бербедиңер, элдин камын ойлободуңар, башка маселелерибизди чечпедиңер, аны бүт баарын түшүнүп турабыз. Саясат жана башка нерселер. Бирок элементарный теплону 386 миллион долларды каяка иштеттиңер? Кимдин чөнтөгүнө кетти? Жок дегенде ошончо миллион доллар иштеткенден кийин бүгүн элге жылуулукту берип коюп туруп анан кийин дальше продолжать этпейсиңерби? Өзүңөрдүн коррупционный системаңарды. Силер ууру Кудайдан коркпогон бийлик болдуңар. Бүгүн ушу маселелерди чечкиле, элдин назарынан калбагыла. Алла Таала өзү убагы келет, бардыңар менен эсептешет. Ушунчалык беспределиңерди бүгүн акылыңар барда этеңерди жыйгыла, акылыңар бардачы. Надо будет бүгүн силер отставкага кетишиңер керек эгер. Моралдык укугуңар жок отургангачы. Канча адам тоң отат? Бул беспредел эмес эмне? Мына канчалаган мына доңгу подъездге чыккыла. Мен азыр силерге ошон видеого тартып көрсөтүп коем. Бул мен эле турган микрорайондун өзүндө мына Юктубада 5 томдо свет жок болуп атат азыр. Канчалаган адамдар чырылдап жүрүшөт. Акылыңарга келгиле, же отставкага кеткиле бардыңар. Кудай силерге көрсөтөт. Алла көрсөтөт силерге акмактар. Чүй облусунун Сокулук районунун Гавриловка айылынын тургуну кезектеги видеону берүүбүзгө жиберген. Окуяны көрүүчүбүздүн баяндоосунда уксак. Саламатсыңар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына бүгүн биз Чүй обласу Сокулук району Гавриловка айыл өкмөтүндөгү Гавриловка айылында турабыз. Гавриловка айылынын жерде көрүстөнү бар. Көрүстөнүн үстүнө могу көлдү суу менен толтуруп коюшуп, балык кармабайтып, өз кызыкчыларын эметип, эңсеп. Ушул көрүстөнүн баары суга чыланып, дренажный каналга ачпайт. 13 жылдан бери келген айыл өкмөттөр 8 жыл Абас Сөнүп айыл өкмөт болду. 4 жыл Райымкулов Денисбек айыл өкмөт болду. Азыр Бакасов Тагайбек деген жигит болуп турат. Ушулар эчтеке кылбай атат. Ушул эмени биздин могу көрүстөндөн чыккан суу биякта кандай гана маркунда жатпайт. Кайсы оору менен ооругандар бар жатат. Ошонун баардыгы Гавриловкада бизде суу, таза суу деген жок. Бардыгыбыз качоктон ичебиз. Ошол ооругандан барган саркындын суусун биз бардыгыбыз ичип атабыз. Кандай деген оорулар келип атат. Элдерге абдан зыян болуп атат. Ушул акчаны бир карап берсеңер, жанагы программа развития регионов дегенге Сооронбай Жээнбековге угуп калса президент катары ушу бизге жардам берсе жакшы болот эле. Дренажный канал казып берсе, могу жерде Мүрзөдөн суулар тартылып, өздүгү менен агып кетип, бизге пайда болот эле. Мына азыр биз Мүрзөнүн жол жок башта чыктык. Могу артыбызда турган Мүрзө көрүнүп турат. Могу астыбызда могу жерде суулар кетип, кетпей, мунун көзү ачылбай, дренажный канал касылбай, Мүрзөнүн баары суу болуп, азыр Мүрзөнү касканда 1 метр 20 сантиметрден суу чыгып атат Мүрзөдөн. Могу Гавриловка айылынын тургундарынын үйлөрүнөн 2 метрден суу чыгып атат. Ошон үчүн бизге мояка тез арада дренажный канал качыш керек болуп атат. 10 жаштагы Аяна жана 8 жаштагы Эмир жардамга муктаж. Аяна дарыгерлердин айынан шал оорусу менен ооруйт. Бул жактан аны дарылоодон баш тартышкандыктан Алматага барып дарыланууга муктаж. Ар бир барганына 15 000 сом керектелет. Эмир көзүнүн жабыркайты, балдардын апасы иштебейт, аларды кароого муктаж. Азыркы учурда балдардын ата-энеси кайрымдуу адамдардын жардамына муктаж. Көмүр жана ун керектелет. Байланыш үчүн номер 0778 58 54 90. Кайталайбыз 0778 58 54 90. Eşeliyet nazik sesini, elestedem ötkün gezini. Ölüm gelir senin özünden. 好吧，你。
Селдет болсо акташым, акташым, акташым. Козу. Сөйлеп назик сезімді, елестетем өткен кезімді. Көргім келер сенің өзіңді, сенің өзіңді. Көргім келер сенің өзіңді, көргім келер сенің өзіңді. Ой, азамат. Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди туш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт.